Саламатсыздарбы көрөрмандар, сиздер менен кайрадан УТРК Ошто түз эфирде жолугушуп жатабыз. Студияда аты жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Кыргызстанда Жашыл Мурас улуттук компаниясы 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Буга чейин экология жана техникалык көзөмөл министри дагы бул өнөктүк быйыл дагы ишке аша турганын жана Кыргызстан боюнча алганда 10 миллиондой түп көчөт отургузуларын билдирген. Негизги максат климат өзгөрүүдөн климатта каршы коргоого каршы багытталган улуттук компания кандай негизде ишке ашырылып жатат деги эле Ош облусунун мисалын ала турган болсок 2022 жылдан бери канча түп көчөт отургузулду, анын канчасы көктөп кетти. Ал эми быйыл болсо кандай жана Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында кандай ишмерчимдер пландалган, мисалы Ош облусунун аймагында кайсыл жерлерге кандай негизде көчөттөр отургузулат жана ал көчөттөрдү андан ары коргоп көзөмөл жүргүзүү кимдердин милдетине кирет? Мына ушул маселе боюнча сөз кылабыз. Анан бул жаатта албетте биздин суроолорго жооп берип, жарандарга маалымат берүү үчүн биз бул тармакка тиешелүү адистерди студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе сиздер менен тааныштыра кетсем, четинен Жодарбек Карыбеков мырза келген, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратын уюштуруу инспектордук кадр иштери жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн адиси. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле бизде кезектеги коногубуз Талантбек Боркошев мырза келген, Ош Токой чарбасынын директору. Ал эми биздин кезектеги коногубуз Уланкадыр Баймамат уулу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору келген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Негизинен ошол бүгүнкү биздин Жашыл Мурас өнөктүгү боюнча сиздерден кенен маалымат алалы, жарандарга мындай жеткиликтүү маалымат берели деп уюштурдук элек. Негизинен эми жыл сайын эле паланча миң же Кыргызстан боюнча миллиондой эле көчөттөр отургузулат деп бизде статистика эле айтылат экен. Бирок анын ичиндеги баягы уюштуруу маселелери, отургузулган көчөттөрдүн андан ары тагдыры эмне болуп жатат деген сыяктуу мындай жагдайлар көбүн эсе жабык түрүндө калып кетет экен да. Анан биринчи эле суроом төмөндөгүдөй болсун. Эми Ош облусу боюнча маселени алгандан кийин быйыл дагы эми сөзсүз түрдө Ош облусунда дагы бул улуттук өнөктүк уланат. Анын ичинде мисалы 10 миллиондой өлкө боюнча алганда, ал эми Ош облусунда быйыл канча түп көчөт отургузулат, кайсыл жерлерге кандай көчөттөр отургузулат деген сыяктуу жалпы суроо менен баштайлы. Ким мырза? Жодарбек мырза, сизден баштайт экенбиз. Быйылкы жылкы Ош облусуна 730 миң көчөт пландаштырылган. Бүгүнкү күнгө 93% отургузулуп бүттү. Буюрса 93% бул Ош облусунун 7 районунда бардыгына пландаштырылып берилген жылдын башында. Ар бир райондук мамлекеттик администрациясы өздөрү кабыл алып, иш аракет планында жылдын башында кабыл алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жиберилет. Алар тарабынан эгилип бүткөндөн кийин ар бир өз аймагында айыл башчыларына же болбосо кандай бир деңгээлде адистерине буйрук менен бекитип, көзөмөлгө алып, быйыл көбүнчөсү ушу кыйын жерлерге, суу жетпеген жерлерге эгилип, капельный орошение аркылуу кайрак жерлерге капельный орошение аркылуу эгилди. Негизи ошол тамчылатып сугаруу ыкмасы менен эми жана атайын суу жетпеген кайрак жерлер тандалып алынды деп жатпайсызбы? Албетте кайрак жерлердин дагы маселесин чечиш керек. Мындай жагдайды жакшыртыш керек. Албетте баягы Кыргызстанды жашылдантабыз, климатты коргоого мындай салымыбызды кошобуз десек, бул дагы жакшы жөрөлгө. Бирок тамчылатып сугаруу дегенде бул эми жөн эле мындай аткарып койчу жумуш эмес, өз кезегинде чыгашасы бар деген сыяктуу. Ал мындай кеткен каражаттар маселеси кандай чечилди? Каражаттар маселеси жергиликтүү бийлик өкүлчүлүктөрү өздөрү каржылайт. Жылдын башында дайым өздөрүнүн бюджетинен акча бөлүшөт. Адан сырткары калк арасында демөөрчүлөр пайда болот. Демөөрчүлөрдүн арасында бизде 3кө бөлүп алабыз. Ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу, анын калк арасында мөмөлүү дарактарды эсептеп келебиз. Ошо көбүнчөсү жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт, демөөрчүлөр тарабынан акча бөлүнүп берилет. Анан 2023 жылда дагы мындай статистика бар да сизде. 2024 мисалы жумуштардын 90дон ашык пайызы аяктап калса, 2023 жылы мисалы канча түп көчөт отургузулду, эмне жыйынтык болду деген сыяктуу. Өзү башынан тактап айтып кетсем,
Кыргыз Республикасынын Саресеп салалы өткөн жылга. Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Үсенбекович тарабынан номер 89 тескемеси аткарууга түшкөн. Анын аталган тескемени аткарууга алып, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан буйругу чыгып, райондук мамлекеттик администрация башчыларына жөнөтүлгөн, жергиликтүү бийлик, өз алдынча бийлик органдарына жөнөтүлгөн. Сиз айтып кеткен суроого 2023 жылы 780 миң көчөт пландаштырганбыз. Анын ичинен пайыз менен айтып кетсек, 80,3% көктөгөн. Быйыл жылдын башында анализ жүргүзүп, текшерип бүткөн учурда 80,3% көктөп, так маалымат менен айтсак 780 миң көчөттүн арасында 627 миң 127 көчөт көктөгөн. Биздеги ошол эфирден алдын биз дагы ошол статистикалык маалыматтар менен сиз айткандай канча мындай көчөт андан ары дарак болуп өсүп жатат деген сыяктуу маалыматтарды караганда, бизде ошол бүт Кыргызстандагы облустардын арасынан Ош облусунун аймагында 2023 жылга 900 миң түп көчөт отургузулуп, анын 78% тамыралып көктөгөнү көрсөтүлгөн экен. Сизде 80%, 80% бул акыркы маалымат деп жатасыз. Албетте сиздерде толукталган маалымат болуш керек. Ошентсе дагы бул 100%га жетпей жатат деген көрсөткүч. Эки маалыматты мындай айырмасын алып караганда деле. Эмне үчүн? Бул жерде кээ жерлерде башында эгиккенде кичине ийне жалбырактууларды эгип, ысыгыраак климат жерге ийне жалбырактууларды эгип алганда өнбөй калган жерлер бар экен. Азыркы учурда калк арасына түшүндүрүү иштери жүрүлүп атат. Калк арасына үзүп, жулуп кеткен учурлар да көп катталды. Анын жергиликтүү бийликтер өздөрү акт түзүп, бардыгын фиксировать этип, бизге берген маалыматын. Ушу эл арасында да түшүндүрүү иштери азыр жүргүзүлүп атат. Өздөрү жулганы бар, кээбиркилери көктөбөгөнү. Ушу бизде кээде мына Кара Суу районун алсак, Араван районун алсак, ысык климат болгон үчүн жакшы өнүлбөй калган учурлар болду. Ал катачылыкты быйылкы жылкы эске алып, буюрса кайсы климатка кайсы өнүмдөт, ошол жерлер эгилди да бүт бардыгыча. Эми азыр буюрса быйыл дагы деле эгилип атат тоолуу аймактарга. Климатка байланыштуу Чоң Алай району, Кара Кулжа району бир аз суугураак болгонго кечирээк баштап эгип атышат. Быйылдан буюрса пландан ашырабыз деген ой бар да. Ысык райондордо дээрлик жумуштар аяктады, анын климаты бир аз суугураак тоолуу аймактар дегенде азыркы учурда жумуштар жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик тарабынан. Анан калк арасында дагы кошулганда. Жана айтып атпайсызбы, эмне үчүн биз 100%га жетпей жатабыз дегенде, мисалы, ошол эле элдин дагы мындай шалакылыгы, кайдыгерлиги дагы бул нерсеге себептерчи. Мисалы, жаңы отурулган көчөттү андан ары алып кетип атышат же жулуп кетип атышат, анан ортодо эле жана көчөт курады, ой, паланча миң биз көчөт отургуздук дегендин натыйжасы болбой жатат деген сыяктуу. Анан мониторинг кандай негизде жүргүзүлөт? Канча учурда кимдер тарабынан жүргүзүлүп, сиздерге ошол процентти, пайызы келип чыгат? Мониторинг биз жыл башында иш планды, өкүлдүн иш планын түзөбүз. Жарым жылда бир аткарылган. Жылдын башында план алсак, жарым жылда бир райондорго буйрук түзүп, комиссия түзүп, райондорго чыгабыз. Текшерүү учурлар болот. Кайсыл жерге биз башында бизге эгип берип атканда маалыматында координаттар менен берет, кайсыл жерге эгилгендер. Калк тарабынан, мекеме ишканалар тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан кайсы жерге эгилгендерин координаттарын берет. Ошол жерлерге барып, текшерип, эсептеген учурлар болот. Бизден сырткары Токой чарба фонду барат, барып мониторинг жүргүзөт. Жылдын акырында ошондой эле комиссия түзүлүп, барып өңгөн көчөттөрдү эсептелип чыгылат да. Макул, атайын комиссия түзүлөт экен, Токой чарбасы биргеликте бул нерсеге мындай абалга көз салып, жыйынтыгын талдайт экен. Анан бир өзүнчө бир чарасы барбы? Комиссия эмне деген корутунду чыгарат абалды жакшыртуу үчүн? Эмне үчүн, мисалы, комиссия көзөмөлгө эле түзүлүп калбаса керек, кимиңиздер жооп бересиздер? Саңыздарыбыз айта кетчү нерсе бул Кадыр мырза, мен бул Жашыл Мурас Салкагы деген улуттук компания түзгөн. Бул кеңири маалымат берип коеюн бир сыйра. Бул компания Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич тарабынан демилгеленип, 2021 жылы атайын Кыргыз Республикасынын улуттук өнүктүрүү
программасы иштелип чыккан. Бул программа 2026 жылга чейин созулат дерлик. Ошол жылдан баштап ар бир жылына ар бир областка мынанча миллион түптөн көчөт эгилет деп бөлүп берилген да. Ошол пландын негизинде мисалы үчүн 2023 жылы 6 миллион көчөт эгилиш керек да Кыргызстан боюнча. 2024 жылы 8 миллион, 2025 жылы 10 миллион, 2026 жылы 12 миллионго жеткиришибиз керек да. Бара-бара көрсөткүч жакшыртуу планында бул президенттин атайын ушу тескемеси чыккан. Ошонун негизинде министрлер кабинети токтом чыгарып берип, ошонун негизинде жергиликтүү аймактык башкармалыктарга өзүн өзү башкаруу органдарына милдеттемелерди берген да. Ошо милдеттемелердин негизинде мисалы үчүн быйылкы жылга мисалы үчүн 2024 жылы 8 миллион көчөт эгилиш керек да, бул Кыргызстан боюнча жалпы. Ошонун ичинен Ош областына 730 миң план бекитилген. Бул ошол эле мисалы облустун аймагынын мындай территорияга жараша бөлүнөт да саны. Мисалы үчүн территорияга калат, онун климаттык шартына карайт. Мисалы үчүн кээ бир башка райондордо бизден көбүрөөк ол суук территориясы көчөт эккенге ыңгайлуу жерлерге көбүрөөк көчөт. Ош областына азыраак. Мисалы үчүн Ош областы боюнча жалпы 700 миң, анын ичинен Ош шаарына деп да бөлүнгөн да. Ош шаарына 350 миң түп көчөт пландалган. Бүгүнкү күндө ошол көчөттөрдүн мындайча айтканда Ош облусу боюнча 677 миң кичине разница болот эми цифрадан. Ошончо түп көчөт эгилди. Ал эми Ош шаар боюнча 292 миң 788 түп көчөт эгилди деп бизге маалымат берди да. Бул көчөттөрдүн эгилүүсү жана мындан кийин дагы өсүп кетүүсү боюнча бул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине милдеттендирилген. Ошол жерде канча процент өнүмдүүлүгү, ошол эле көзөмөл жүргүзүү ошо биздин милдеттемеде жатат. Бүгүнкү күндө биз жанагы эле суроо, анда эми 100%га жетпей жатабыз, эми толуктайт экенсиз. 100%га жетпей жатат деген биринчи кезекте бул климаттык шартка байланыштуу. Кээ бир бул жак өкүл айткандай ысык жерлерде көптөгөн дарактар основной мисалы үчүн сентябрь, октябрь мезгилдеринде баягындай ысыктыктын айынан жабыркап калат да. Бул албетте суу проблемасы келип келүү экономический чыгашаларга алып келет. Ошонун натыйжасында көпчүлүк бак дарактардын өнүмдүүлүгү начарлап атат. Мисалы үчүн өткөн жылга салыштырсак, бизде статистика боюнча 2023 жылы Ош облусу боюнча 911 миң даана көчөт эгилген деп маалымат берилген. Анын ичинен 78,5% проживаемость да, мындайча өнүмдүүлүгү ошончо. Бул проживаемость өнүмдүүлүгүн ошо биз атайын мониторингдин жергиликтүү аймактыктар менен биргеликте жүргүзүлгөн комиссиянын негизинде эсептелип, такталып чыгып, анан ушул процент эсептелип чыгат да. Бул процент 78% деген бул жакшы деген көрсөткүч да. Бул 50%тен же 50% болуп калса, же 60% болуп калса, бул өтө көйгөйлүү нерсе да. Ар бир мисалы үчүн 100 дарак эксек, ошонун 20сы мындайча айтканда кураса 80-и өстү деген сөз да. Бул эми мисалы үчүн 2 жылдан берки аралыкта бул жылыш бар деп түшүндүрсөк болот. Эми быйылкы 2024 жылга план боюнча бул жак айткандай планды почти азыр бүтүп калды. Планга жетип калды. Эми тоолуу райондордо гана кээ бир токой чарбанын кээ бир аймактарында дагы уже жайкы сезондо, күзгү сезондо дагы көчөттөр эгилет да. Ошону менен Кудай буйрса пландан ашабыз деген ишеничтебиз. Ошол эле өнүмдүүлүгү дагы Кудай буйрса жакшы болот деген ишеничтебиз. Ал эми көпчүлүк дагы бир себеби суу дедик. Экинчиси бул кээ бир учурларда адамдардын кайдыгерлик мамилеси болуп калат да. Көпчүлүк жергиликтүү тургундар ошол эле мезгилде бул эгиле турган жерлер көбүнчө талааларда, баягындай жерлерде эгилет да, жол бойлорунда, ошо коомдук жайларда эгилгендиктен мал жандыктар башка да себептердин натыйжасында өспөй калып жатат да. Ошон үчүн биз элдин баягы экологиялык аң сезимин жогорулатуу үчүн
жогорулатсак анан ушул проблемалар биринчиден чечилет деген ишеничтебиз. Анан жана эмне үчүн өнбөй жатат, эмне үчүн 100%га жетпей жатабыз дегенде албетте суу маселесин, сууга суу маселесин козгоп кеттиңиз. Анан бул жерде ирригация маселеси бар, суу жетиш үчүн ирригация тармагын жакшыртуу керек деген сыяктуу. Бул боюнча бир өзүнчө жумуштар алып барылып атабы же биз жок кой бизде ирригация маселеси начар, биз суудан аксап жатабыз деп эле отурабызбы деген сыяктуу. Бул боюнча ошол өкмөттүн Министрлер кабинетinin 2026 жылга чейинки иш планында көрсөтүлгөн ар бир жергиликтүү башкаруу органдары ошол инфраструктураны түзүүгө, ошол жерди көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга милдеттүү да. Ошол эле мезгилде бул жеке жарандардын дагы милдети. Кээ бир учурларда мамлекет тарабынан курулган арыктарды, жашылдандыруу аянтчаларын жеке жарандар тарабынан кайдыгерсиз мамиленин натыйжасында бузуп салган учурлар болуп атат. Ошолордун алдын алыш үчүн биз ушундай эфирлерден пайдаланып, социалдык баракчалардан болушунча ошо элге экологиялык билимди, аң сезимди көтөргөнгө аракет кылып атабыз да. Ал эми Жашыл Мурас өнөктүгү жаатында Токой чарбасы кандай иш аракеттерди алып барып жатат? Быйылкы жылга карата Ош облусунда ушул Токой чарбасы бөлүмү эмне иштерди алып барат? Жарнамалык тыныгуудан соң маалымат алабыз. Биз кайрадан эфирибизди түз эфирде андан ары улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, бизде WhatsApp номер иштеп жатат. Эгерде өзүңүздөрдүн Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү боюнча, тагыраагы бактарактарды тигүү боюнча суроо сунуштарыңыздар болсо, кабыл алууга эфирдин жүрүшүнө албетте даярбыз. Анан эми Токой чарбасынын өкүлүнө кезекти берели. Негизи ошол Токой чарбасы ошол жана Жашыл Мурас өнөктүгүн аткарууда бир өзүнчө тармак болуп, мындайча айтканда өзүнчө иш алып барып жатат. Жана азыр Жодарбек мырза жана жарнамалык тынууда айтты. Жүрүшүндө жана статистикалардын көбү Токой чарбасынан сырткаркы алып барылып жаткан иштер депчи. Анан сиздердин бул жылга карата пландарыңыздар кандай? Анан негизинен Токой чарбасына бактарактын кандай түрү отургузулат деген бизде суроо. Саламатсыздарбы. Эң негизгиси баягы бир нерсенин башында айтып койгум келип атат. Ушул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токой кызматынын ушул Токой чарбалары бул Жашыл Мурас өнөктүгүн ишке ашырууда эң негизги ролду аткарып атат да. Себеп дегенде ушул көчөт деп атабыз да. Көчөт кайдан келип атат? Көчөт ушул Токой чарбалар ошол керектүү өрчүлөрдү ушул көчөт менен камсыз кылып, ушул негизги ролду аткарып атат деп түшүнөм. Жок, акысыз эмес, бул ошол акысыны бул антимонополиядан бекитип берет. Ошонун негизинде сатылат. Ошол сатканга дагы көчөттү камсыз кылып бериш керек да. Биринчи ушул өнөктүктү ишке ашыруу максатында көчөт керек. Акысыз болобу же акысы менен болобу дегендейчи. Анан ушул Ош Токой чарбасында негизинен биздики Ош Токой чарбасы баягы ушул Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ушул биздин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токой кызматынын план тапшырмасына ылайык 15 гектар план берилген. Бүгүнкү күндө бизде баягындай саны менен эмес көчөттүн биринчи ошол аянтын дагы белгилейбиз. Себеби дегенде баягы кийин Токой каптаган аянтка которгондо ушу аянт эсептелинет да. Ошол себептен 15 гектар план берилген. Бүгүнкү күндө биз толугу менен аткардык. Андан сырткары ушул ал жерде ошол 15 гектар аянтка 9000 дана ар кандай бадал дарактарын көчөттөрдү эгилди. Андан сырткары 10 гектар аянтка саксаул, сөксөөл деп коебуз. Ошо сөксөөл бадалынын үрөндөрү себилди да. Андан сырткары айтып кое турган болсок 2023-жылы биз 35 гектар аянтка ошол ар кандай бадал дарактардын үрөндөрүн, көчөттөрүн эккенбиз. Өнүмдүүлүк күзгү санак иштеринде 80%дан жогору болгон. Жогору көрсөткүчтү көрсөттүңүздөр. Анан эми азыр мисалы 2022-жылдан бери эми көчөттөрдү камсыздоо Токой чарбаларына жүктөлсө, анда сиздердин иш мындай милдеттериңиздер көбөйүптүр деген сыяктуу же жүктөм көбөйүптүр. Мисалы азыр эми Ош облусу боюнча эле 700 миңден ашык көчөт керек болсо, демек Ош Токой чарбасы мына ошончо даана көчөт менен камсыздап бериш керек убагында деген сыяктуу. Убакыттан өткөрбөй жана ошол эле дыйканчылык кыла турган мезгилде. Анан бул жаатта үлгүрүп жатасыздар да, маселе жок. Негизинен Ош областында Ош Токой чарбасынан башка дагы райондордо
токой чарбалар бар. Алардын кеминде 400 миң ушул жарым миллионго жакын көчөттөрдү өстүрөт. Ар бир токой чарбачы бүгүнкү күндө биздин Ош токой чарбасын айта турган болсок, 500 миңге жакын ар кандай бадалдар дарактарын көчөттөрүн өстүрүп, ушул керектөөчүлөр жетилгендерини, баягы керектөөчүлөрдү, ишкана мекемелерди ошол көчөттөр менен камсыз кылып келип атабыз да. Ош токой чарбасы негизинен ушул Ош шаарыны, андан сырткары Кара Суу районун, Арабаны районун, андан сырткары дагы Алай, Чоң Алай райондорун ушул 22-жылдан бери көчөт материалдары менен камсыз кылып келип атабыз да. Буга чейин негизде ушул Кыргызстанда токой чарбасы, мындай токойлордун абалын жакшыртуу боюнча дагы бир өзүнчө чоң маселе катары айтылып келет. Талдоочулардын пикирине ортого салынып келет. Атайын бул боюнча мындай иш-чаралар жүрүп, жыйналыштар өткөрүлөт. Анан Кыргызстанда ушул токой чарбасынын аянты кыскарганы айтылат. Негизи Ошто абал кандай сиздерде? Чын эле токой чарбасында дагы мындай жашылдандыруу аянты кыскарып кеткен беле? Бактарактардын аянтын көбөйтүү зарыл беле? Эмне маселе болчу? Ош токой чарбасы боюнча айта турган болсок, бизде Ош токой чарбасынын жалпы аянты 103.976 гектарды түзөт да. Анын ичинен токой каптаган аянт 31.054 гектар. Анан калган токой каптабаган жайыт жана башка жерлерди түзөт калгандарчы. Бул акыркы жылдары азайып кетип атат дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде бизде ошол 2018-жылы акыркы жолу ушул токой кызматы тарабынан, ал кезде ушул агенттик болчу, ошо 18-жылы учет жүргүзүлгөн. Ошол учетто токой чарбасы ошол 100 гектарга жакын аянт кошулган да. Бул баягы 5 жылда бирден учет жүргүзүлүп келет. Ал эми бизге ушул токой чарбасы тарабынан ошол 15 жылда, 10 жылда бир баягы пландаштырылып, токой жайгаштыруу деп коебуз. Ошо токой жайгаштыруу иштери жүргүзүлөт да. Ошол кезде ошол ар бир токой чарбага кандай жумуштарды аткарат, кайсыл жерлерге көчөт тигиш керек, алар аныктап, пландаштырып, бекитип берет. Ошонун негизинде анан иш жүрүп келет да. Анан жана айтып атпайсызбы, эми жана көчөттөр менен камсыздоо албетте акылуу депчи, эми бул эми кадыресе көрүнүш, бирок баалары дагы мындай негиздүү эле коюп берип жатасыздар да. Ушул токой чарбаларындагы бардык ушул көчөт материалдарынын бааларыны ошол жана айтып аткандай антимонополия тарабынан бекитилип берилет. Ушул эң арзан көчөттөр ушул токой чарбаларда бүгүнкү күндөчү. Башка жактан сырт жактан кирип аткан көчөттөр токой чарбага караганда бир аз кымбатыраак. Ал жерде себеби дегенде аларды акылуу болуп атканын себеби ал көчөттөр ошол каражат жумшалып атат да. Ошол каражат жумшалган эле өлчөмдү кайра ошо антимонополия коюп берет да. Адам пайда көрбөйт токой чарбачы. Кайра эле ошол көчөт жумшаганга жумшалат. Көчөт өстүргөнгө жумшалат да, акча каражатчы. Анан бул жерде жана Ош облусу боюнча жашыл мурас өнөктүгүн айтканда кандай бактарактардын түрлөрү дегенде ине жалбырактуу, жазы жалбырактуу, анан мөмөлүү бактарактар деп. Мөмөлүү бактарактар менен же сиздер эле мөмөлүү бактар көчөттөр менен камсыздайсыз? Кимдер камсыздап берет? Кайсыл жактан аласыздар эгерде мөмөлүү көчөттөр керек болгондо бактарактардын? Эми бул жашыл мурас алкагында бул жерде биз именно мына Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары жана экология техникалык көзөмөл министрлиги биз учет жүргүзгөндө биз дарактарды эки гана түргө бөлөбүз. Жазы жана ийне жалбырактуу депчи. Биз основной негизги багыты бул ийне жалбырактуу дарактарды өзүңүздөр билсеңиздер керек. Туялар, арчалар, карагайлар, ал эми жазы жалбырактууга ошол эле декоративдүү дарактын түрлөрү, даже ийне жанагы мөмөлүү дарактар да кирип кетет да. Биз учетто ошо эки эле түрдө жүргүзөбүз. Ал эми сиз айткан мөмөлүү дарактарды бүгүнкү күндө бул мөмөлүү дарактарды көбүнчө жеке тараптар, мисалы үчүн өзүнүн үйүндө жарандар эгет да. Бул нерселер дагы эми эгилгенден кийин учетко алыныш керек да. Ошону бул жергиликтүү башкаруу органдары киргизип жатат да. Бирок бул өнөктүктүн алкагында эмес да. Өнөктүктүн алкагында эми бар эсеп токой аянт басып атат да, ошон үчүн эсепке алыныш керек да. Ошого жергиликтүү биз учет калганда менин жашыл мурас өнөктүгүнөн кабарым жок да. Бул баягы жана улуттук деңгээлде ушул өзүнчө бир компания жүрүп жатат, анан менин кабарым жок. Үйгө бир туп алма көчөтүн отургуздум, демек мен көчөт отургузганым дагы ошол статистикага кошулуп атат. Кошулат. Биз ошону өзүнчө мындай
жергиликтүү бюджеттен каржылангандар, анан донорлор тарабынан эгилген көчөттөр, ал эми калк арасында өстүрүлгөн эгилген көчөттөр деп өзүнчө 3 багытта учет жүрөт да. Анан эми ошол калк арасында жеке менчик, сиз айткандай мен отургузган же сиз эле өзүңүз же сиз өзүңүз отургузган көчөттөр канча пайызын жаап берет атат статистиканын, көрсөткүчтүн? Статистиканын эми көпчүлүгү мисалы 78-80% өнүмдүү деп берип атпайбызбы, ошонун канчасын жаап берип атат? Эми мисалы үчүн эң басымдуу бөлүгү бул калк арасында өстүргөн өсүмдүктөр, мындайча айтканда, өнүмдүүлүгү жогорураак да. Себеби жергиликтүү аймактар эккен дарактар көпчүлүгү бул биз айткандай, баягы айткандай коомдук жайларда, жолдун жээктеринде, ошондой эле айрым учурларда суу жетпеген жерлерге эгүүгө туура келип атат да. Ал эми калк арасында эгилүүчү дарактар булар өздөрүнө үлүш жерге берилген жерлер, олар постоянно өзү карайт, уход кылат, ошон үчүн олордун проживаемость көбүрөөк болот. Ал эми неме тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан эгилген дарактардын көпчүлүгү ошол айрым учурда кээ бир жерлерде курап калган учурлар көп болуп атат да. Ошон үчүн биз учетто ошол жүргүзгөндө 3кө бөлүп туруп жүргүзүп атабыз да. Негизги немеси ошол. Анан айтып кетсем, калк көбүнчөсү ушу калк арасында эмне кесиптейбиз дегенде, азыркы учурда быйылкы 2024-жылга калк арасынан донорлор пайда болуп, проект ар түрлүү проекттер жазып, проекттерден бир эле түп эмес, Нокат районун алсак, Нокат районунда азыр 12 000 түп бир киши 12 000 түп алма бак экти. Ошолордон кирет. Багбанчылык. Алдан кирет, ал Жашыл Мурас алкагына кирет. Кара Суу районунда мада. Же элдердин арасында түшүндүрүш жүрөт ал, силер салым кошуңуздар, мөмөлдү дарак эгиңиздер деген сыяктуу. Албетте жүрөт. Айыл башчылар бүт өзүнүн айылына бекитилген айылдарында жүрөт. Калк арасында түшүндүрүү ишчилери жүргүзүлөт. Ар бири эгилген мөмөлдүү дарактар учетко алынат. Барды ошол статистикага кирет. Белгилеп айткандай, калк арасында көбүнчө суулуу жерге эккенге байланыштуу аракет кылышат. Ошон үчүн өнүмдүүлүгү алардыкы жогору болот. Бирок алардын эгилген, ар бир эгилген мөмөлдүү дарактар эсепке кирет да. Анан Талант мырза, суроону сизге берейин. Негизи ошол жана Ош Токой чарбасы кандай көчөттөрдү тургузуп атат дегенде бадал бир нече түрүн айттыңыз. Анан бул эми жана калктын муктаждыгына же өнүмдүүлүгү жогоруна карап эсепке алынып, анан отургузулган көчөттөрдүн түрлөрү да, мисалы Оштун эле ошол түштүк жергесине, ысык климатка туура келет деген сыяктуу. Туура айтасыз. Токой чарбасы ушу керектөөчүлөргө ылайыктуу көчөттөрдөн, маселен, ошол алып кара, сиз айтып аткандай ысык жерлерде өсө турган көчөттөр өзүнчө, ал эми ушул суук, бийик тоолуу жерлерде өсө турган, маселен, ушул ийне жалбырактуу көчөттөр өзүнчө өстүрүлөт. Бул бизде мына ылдыйкы зоналарда, мына Араван тарапта өзүнчө питомник бар, ошол баягы ысыкта өсө турган көчөттөрдү ушул жакта өстүрөбүз. Ал эми ушул ийне жана айтып аткандай ийне жалбырактуу көчөттөрдү бул биздин Токой чарбанын базалык питомниги бар. Ушул Чыйырчык жакта, Алай тарапта, Алай менен ушул Кара Суу районунун чектеш жеринде Беш Конуш деген базасы чоң питомнигибиз бар. Ошол жерден эң негизги көчөттөр ошол жерден өстүрүлүп чоңойтулат. Демек бул муктаж деген көчөттөрдүн түрлөрү гана өстүрүлүп жатат дегенге келтирсек болот. Анан жана ким Уланкадыр мырза, сиз айттыңыз, Жодарбек мырза, сиз айттыңыз, эми эмне үчүн баягы 100%га жетпей жатабыз дегенде, кээ бир жерде жанагы климат, эми албетте райондордун өздөрүнүн жана климаттык өзгөчөлүгү, ысык же суук болот деген сыяктуу, түздүк, тоо деген сыяктуу, анан кээ бир жерлерде күн ысыкта ошол дарактар куураган, өспөй калган болду депчи. Анан эми бир экологиялык изилдөө же талдоо жүргүзүлөт да, ошол өнүктүктү ишке ашырып атканда макул, жана сиз айткандай эле Араван ысык, анан чоң суук деген сыяктуу. Араван жергеси чын эле жаз эрте келет, анан мындай аба ырайынын табы дагы башка ошол эле чоң Алай райондоруна салыштырмалуу жогору болот. Анан жок, бул жерге бул көчөттүн түрүн эксек өспөй калат деген талдоо болду да. Ошон үчүн бул же бир сыноо болуп атабы? Жанагы жок, ысык жерге эгип алыппыз, анан өнбөй калыптыр деген сыяктуучу. Жок, ал бул жак тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Абдан Токой фонду айтылат. Ар бир райондун өзүнүн Токой фондунун
питомниктер бар. Ошол питомниктерде ошол районго, бир гана ошол районда жакшы өнө турган көчөттөрдү чыгарышат да. Анан жергиликтүү бийлик өздөрү тарабынан бюджет тарабынан акча бөлүп барып алып атканы кетсе, ал жерге жергиликтүү бийликке түшүндүрүү иштери да жүргүзүлөт. Эмне менен чоо эгиш керек, эгерки ушул ысык жерде азыр Арабан районунда ошо эгип атканда инелүү дарактарды эле эгип атышат. Буюрса быйылкы жылда жакшы өнүмдүүлүгү жакшы болуп келип атат. Ал жерде ал өздөрүнүн технологиялары менен эгип башташты быйылчы. Астына опилка коюп, күйүп калган көмүрдүн заласын салып, ошолор салып, нымдуулук тартып, быйыл өнүмдүүлүгү буюрса жакшы болот деп статистика менен алып келип атабыз. Оған кадыр болса, толуктайсызбы сиз дагы? Бизде эми көбүнчө бул биринчи ошол жыл сайын план бекитилет да. План бекитилгенде ошо бул жагы айткандай ар бир райондо өзүнүн токой чарбалар бар. Ошол токой чарбадагы канча көчөттүн санына жараша, мисалы үчүн райондук статистика бириктирилип туруп, анан мынанча быйылкы жылга мынанча көчөт тиге алабыз, мынанча ийне жалбырактуу, мынанча жаз жалбырактуу деп пландалат. Ошол эле мерче мисалы үчүн токой чарбаларда канча көчөт бар, бул жагы айттыгы бая. Ошого жараша пландалат да. Ал эми сиз айтып аткан жана башында да айттыңыз, мөмөлүү дарактар. Жок, мен жана климаттык өзгөчөлүгүнө жараша. Жок, өзгөчөлүгүнө жараша ошо токой чарба башкармалыктар бар да ар бир райондо. Ошолордун негизинде барып консультация алышат. Консультациянын негизинде анан ошого пландалып эгилет. Кээ бир учурларда мисалы үчүн жеке тараптар көбүнчө мөмөлүү дарак эгет да. Мөмөлүү дарак эккен бул атайын өзүнчө жеке ишкерлер да бар. Бирок ошол консультация берилгенде да туура берилип жатпайбы, туура? Тууралап берилет. Анан эмне үчүн биз ысык жерге эгип атабыз деп түшүндүрүп атабыз, себебин деп атам. Эмне үчүн өнбөй кылып атат деген. Ысык жерге эккенде мисалы үчүн жөнөкөй эле эл Тянь-Шаньды биз барып туруп Арабан районуна эгип койду деген сөз жок. Бул жерде ошо ысык жерде өсө турган деле дарактар бар. Ошол дарактар курап калат. Себеби ошо ысык жерде өсө турган даракка дагы суу керек да, какой-то бир деңгээлде суу керек. Ошо көктөп кете турган деңгээлге чейин суу жеткиш керек да. Проблема ошол болуп атат да. Анан айрым учурларда бул антропогендик факторлор да, жана адамдардын кандайдыр бир таасиринен курап калган учурлар көбүрөөк болуп атат. Анан жана Жодарбек мырза эфирдин башында айтпадыбы, биринчи азыркы ошол 2024-жылы көбүрөөк суу жетпеген кайрак жерлерди жашылдандырууга аракет көрүп жатабыз депчи. Негизи ошол бул өнөктүк башталганга чейин, улуттук компания башталганга чейин кой биз дарак отыргузабалы, айлананы жашылдандыралы деп басым жасалып, жана түшүндүрүү иштери жүргөнгө чейин бизде негизи мындай Ош облусунун абалы кандай эле, жашылдандыруу боюнча бактарактардын саны кандай эле, же биз такыр эле мындай такырайып жатып калдык беле, бактарак жок деген сыяктуу. Ушул боюнча мындан алдыңкы суроо боюнча дагычы. Сиздер туура айтып атасыздар, эң негизгиси баягы көчөттөрдү эккенде бизде токой чарбасында мындай да. Биринчи жылы ошол кийинки жылда эгиле турган көчөттөр бир жыл мурда баягы проект түзүлөт өзүнчөчү. Кайсы жерге эгилет, анын климаттык шарты кандай, кайсы көчөттөр бүтүн изилденип чыгып проект түзүлөт. Проект лестин культура дейт. Ошо проект түзүлүп, анан кийин ошол пландаштырылып алып туруп, анан эгер ошол жерге кайсы көчөт ыңгайлуу. Анан сиздер туура айтып атасыздар, эң негизгиси бул жерди тандаганда да, көчөт эккенде дагы жерди туура тандаш керек да. Биз баягы көп учурларда бул шаарда эгип аткан көчөттөр эми бардык эле жерлер түз жерлер, эми күнгөй жерлер. Бизде токой чарбасында баягы тескей жерлерди карап ошол жердин жайгашышына карап туруп эгилет да өзү. Бизде бул жерде шаарда эгилип аткан көчөттөрдөн айырмасы, бизде көчөттөр ал жерде тоонун башында суу жок. Бирок биз акыркы жылдары мына климат өзгөрүп күн ысык болгондуктан жана жогоруда айтып өткөндөй ушу тамчылатып сугарууну колго алып атабыз буюрса. Өнүмдүүлүк жаман эмес. Былтыркы жылы ысык болсо дагы өнүмдүүлүк жанагы тамчылатып сугаруу менен өнүмдүүлүк жогору болду да. Сөзсүз түрдө сиздер айтып аткандар, мен сөзүм жыйынтыктайын, жанагы адистин кеңеши сөзсүз керек. Кээ бир айыл өкмөттөр келип бизден ушул кеңеш сурайт. Мына жерге кайсы көчөттөр кетет, кандай көчөттөрдү эксек болот депчи. Кеңеш туура болот да, кеңеш
Сиздин ушул сөзүңүзгө дагы эми балким маалыматты толуктап өтөсүз. Эми ушул биз жайгашкан мисалы Кара Суу районундагы мисал келтирейин. Өткөн жылдагы ошол эле улуттук өнөктүн алкагында айлананы жашылдандырыш керек, макул. Анан бир айыл өкмөттүн башчысы ошол эле айыл аймактын киребериште ийде жалбырактуу дарактарды отургузду, көчөттөрдү отургузду. Анын мисалы аралыгы дагы эске алынган жок. Андан ары көктөп кетүүсү дагы эске алынган жок. Бир өзүнчө эрежелер болуш керек да. Андан ары ал мындай суу кайсыл жактан келет, андан ары эске алынган жок. Анан арадан бир ай өтпөй атып эле тескерисинче биз көчөнүн көркүн бузуп алдык да, саргайтып. Ошол сиз айтып өткөндөй баягы бирок аткарылды да, мынанча көчөт отургузулду деген статистика аткарылды. Ошол эрежеге ылайык аткарылбай атат деп айтып атасыз да. Аныңыз туура, сөзсүз түрдө жанагындай пландаштырып, бир жыл башта кайсы жерге келебиз, жердин бүт климаттык шартын тактап туруп, ошол адистер менен кеңешип туруп эккен туура болот деп ойлойм. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү, анын ичинде 2022 жылдан бери эле бак дарактардын түрүн, көчөттөрдүн түрүн, ошол түздүктөргө азыр эми 2024 жылы кайрак жерлерге чейин, суу жетпеген жерлерге чейин жетиптирбиз. Бирок ошол көчөттөрдүн канчасы көктөп, өз мындай үзүрүн берип жатат. Экологияны, климатты биз канчалык деңгээлде жакшыртууга мындай абалды жакшыртып жатабыз, мына ушул боюнча сөз кылып жатабыз. Азыр бизде кыска тыныгуу, андан соң биз кайрадан эфирибизди улантабыз. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында негизинен жылына 2022 жылдан бери 900 миңге чейин түп көчөт отургузулуп жатат жана алардын өнүмдүүлүгү дегенде 80%га чейин жетүүдө. Бул албетте жакшы көрсөткүч деп жатат. Эми 50%, 60%дан жогору, бирок 20% эмне үчүн биз отургузган көчөттөрдө эмне үчүн кайра эле зыянга учуратып жатабыз дегенде, бул жерде бир нече себептерди, анын ичинде климат мындай өзгөчөлүгү, анан суу жетишпегендиги, анан ошол эле учурда жарандардын экология болгон кайдыгер мамилеси экендиги айтылып жатат. Анан бул жерде жана эфирден сырт жарнама убактысында Улан Кадыр мырза дагы айткан болчу. Негизи 80-100%га жетпей атабыз, анан 100%га жетиш үчүн биз өзүнчө жергиликтүү бийликтер менен дагы бир мындай мыйзам чегинде, токтомдун негизинде иш алып барып жаткандай болуудабыз депчи. Эми көктөбөгөн көчөт бирок болбош керек, анан бул боюнча эмне чара бар деген суроо. Кошумчалап өтсөңүз болот. Бул боюнча атайын именно бул Жашыл Мурас боюнча эмес, бул биздин министрликтин көзөмөлүндө тургандыктан бул 2013 жылы бекитилген өкмөттүн 224 токтому бар. Ошол токтомдун негизинде ар бир көчөткө, даракка кыркканда же кандайдыр өсүүсүн токтотуучу деңгээлге чейин куратканда атайын бекитилип берилген такса бар. Ошо таксанын негизинде эсептелип, өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирилген зыян эсептелип, ал мамлекеттин эсебине өндүрүлөт да. Бул боюнча мисалы үчүн былтыры акчалай 2023 жылы айрым ошол уласында айыл өкмөттөрдө кээ бир жерлерде ошондой дарактардын, көчөттөрдүн курап калган учурлар болгон. Ошолордун негизинде ошо 224 токтомдун негизинде өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирилген чыгам аныкталып, анан өндүрүп, ошол эле мезгилде баягы кураган дарактардын кайра орду толтурулган да. Бул жеке тараптарга дагы, юридикалык тараптарга дагы бирдей маңызды да. Ал эми Токой чарбанын ичинде бул ошо юридикалык жактарга атайын штрафтар да бекитилген. Ол штрафтарды Токой чарба кызматкерлери дагы колдонсо болот. Ошол эле мезгилде ошо экология кызматкерлери, жаратылышты коргоо министрлигинин кызматкерлери да салса болот. Бул ошон үчүн биз Жашыл Мурас алкагында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана жарандарга кайрылабыз. Ошол кандайдыр бир себептерден дарактардын курап калышына же болбосо өсүүсү токтоочу деңгээлге чейин деңгээлге алып келиши, бул албетте мамлекетке келген чыгым болуп эсептелинет. Ошол чыгымды албетте ордун толтуруу үчүн кандайдыр бир жак
мындайча айтканда жоопкерчиликке тартылып калат да. Ошондуктан кайдыгер мамиле карабай ар бир жаран жана мамлекеттик кызматкерлер өз кызматын тактан аткарыш керек деген. Талап мырза, сиз сөз улантат окшойсуз, токой чарбасындагы баягы жана токой чарбасы айып чараларыга каралган көрө алат деген сыяктуу. Туура. Бул жерде кандай учурда ошол жерде зыянга учураткан болсо, эгерде ошол биз эгип аткан эмес, андан сырткары ошол токой фондусунун жерлериндеги дарактарга, ушул жер кыртышына, ушул жайыттарды зыянга учурата турган болсо, атайын ушул өкмөт тарабынан иштелип чыккан токтомдун негизинде баягы зыян өлчөмдөрдү эсептелинип, укук коргоо органдарына өткөрүлүп, өндүрүлөт, аларга штрафтар дагы каралган, салынат. Бүгүнкү күндө ушу жанагы сиздер айтып аткандай бүгүнкү күндө токой фондусунун жерлерине эгилип аткан экме токой аянттарынын эң биринчи душманы болуп, бүгүнкү күндө баягы малдын санынын көптүгү болуп атат да. Бул эми шаарда жергиликтүү бийликтерде билинбегени менен токой фондусунун жерлериндеги экме токойлорго эң биринчи душманы бул малдын санынын көптүгү болуп атат. Бүгүнкү күндө биз ошол экме токойлордун аянттарын толугу менен короолоп тосуп атабыз. Мына 2 жыл, 3 жылдан бери ушул жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталгандан бери биз ошол биринчи короолоп жерди баягы аныкталган экме токой отурула турган жерди аныктап, ал жерди короолоп, анан кийин эккенге мажбур болуп атабыз да. Буга чейин мурунку ошол 90-жылдарга чейин жөн эле короолобой эле эгип коюп, ушинтип токойго айланган жерлерибиз бар да. Азыр бүгүнкү күндө малдын саны көптүгүнөн ушундай бир түйшүктөр жаралып атат. Анан мисалы жана көчөттөрдү, бак дарактарды кыйып кеткен учурлар катталат болчу. Эми малы кирип кетти, макул ошол токой чарбага, анан кийин эми бул жана малдын саны менен салыштырып атасыз. Албетте бул маселени дагы чечүү оңой олтоң иш эмес. Анан баягы бак дарактарды, токойлорду кыйып кеткен учурлар катталат. Бул боюнча эмне болуп жатат абал? Туура, биздин Ош токой чарбасынын токой фондусунун аянттары негизинен баягы бийик тоолуу аймактарда, алыскы зоналарда болгондуктан калктуу конуштардан алыста. Андай көрүнүштөр баягындай көп каттала бербейт, бирок жок эмес. Баягы катталып турат. Мурункудай көп эмес, бирок ал жерде ошол эрежеге ылайык, мыйзамдарга ылайык чаралар колдонулуп, актылар түзүлүп, укук органдар өткөрүлүп берилип, ошонун негизинде зыян орду толтурулат, мамлекетке зыян өлчөмү өндүрүлөт. Ушундай учурлар мисалы өткөн 2023-жылдын статистикасы менен айта турган болсоңуз, жана сиз айткандай эле малы жайылып кеткен учурлар же ошол даракты мыйзамсыз кыйган учурлар аныкталдыбы? Жана сиз айткандай айып өлчөм деп жатасыз, аларды төлөгөн жарандар барбы өзүбүздө? Туура айтып атасыз. Былтыркы жылы 2023-жылы биз ушул жаратылыш мыйзамын бузган 5 факты аныкталып, 219.615 сом зыян өлчөмү эсептелинип, укук органдарына өткөрүлүп берип, толугу менен өндүрүлгөн. Анын ичинен ошол сиз айтып аткан жанагы уруксатсыз мал жайган, жер кыртышын бузган, уруксатсыз жанагы кураган отундарды алган, уруксатсыз ошол өсүп турган баягы даракты кыйроого учураткан ушундай фактылар катталып, зыян өлчөмдөрү эсептелинип, актылар түзүлүп, зыян өлчөмдөрү өндүрүлгөн. Негизи ошол Ош токой чарбасын эле ала турган болсок, сиздерде жанагы кызматкерлердин ошол эле абалды жакшыртуу үчүн көзөмөл жүргүзө турган, же мисалы абалды жөнгө салып, бул даракты кыйбаш керек, же бул малды ошол эле токой чарбасынын аянтына бакпаш керек деген сыяктуу кызматкерлердин саны, мисалы алардын айлык маянасы деген сыяктуу маселе кандай? Абал жакшы элеби бул жагынан? Негизинен бул акыркы жылдарда ошол эмгек акы боюнча бир топ жакшы болуп калды. Баягы токой чарбасынын эмгек акысы ушул 2 жыл башта көтөрүлдү. Мурункуга салыштырмалуу бир аз жакшырды. Бирок бул толук жетиштүү деп айткандан алыспыз. Ошондой болсо дагы бизде ошо жерлердеги токойчуларыбыз бар, бөлүм башчыларыбыз бар. Ал жерде ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Жайыттарда токой фондусунун пайдаланган баягы арендаторлордун арасында баягы өт коопсуздугун алдын алуу боюнча, ушул жаратылыш мыйзамын сактоо боюнча, жанагындай өз алдынча кыйылууларды болтурбоо боюнча сөз түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, окуу семинарлар өткөрүлүп, ушундай иш-чаралар
өтүп турат. А сиздерде канча кызматкер бар жалпы? Бизде жалпы 2 райондо деңиз, 2 районду караганда канча кызматкер? 29 кызматкер бар. Демек жакшы эле абал. Анан жана Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында эми бул Ошто эле эмес, Кыргызстан боюнча эле жазы жалбырактуу, ийне жалбырактуу жана мөмөлүү бактарактар деп бөлүнсө керек. Анын ичинде көпчүлүк экологдор айтышат, мисалы биз түздүктөргө да калк арасында жайгашкан айыл аймактарга дагы көчөт отургузуп атпайбызбы? Анын ичинде ошол жарандарга жана абаны жакшы тазалап бере турган, салкындыкты жакшы бере турган мындай ийне жалбырактууларга салыштырмалуу жазы жалбырактуулардын салымы чоң, пайдасы чоң деп айтылат да. Анан бизде мисалы абал кандай болуп атат? Статистиканы салыштыра турган болсок, бизде ошол эле ийне жалбырактуулар көп отургузулабы, отургузулдубу, же жазы жалбырактууларга биз басым жасайбызбы? Бүгүнкү күндө абал кандай? Бул жерде мен сизге жооп берип кетейин. Бизде өзүбүздүн статистикабыз бар. Бүгүнкү күндө план боюнча ийне жалбырактуулар 42.818 көчөт пландалган. Ошол болсуна. Жазы жалбырактуулардан 308.576. Жазы жалбырактуулар көп мөмөлүү бактарактар менен жазы жалбырактуулар көп эгилет. Андан кийин уже 3-чү орунда ийне жалбырактуулар. Бул эми бир эле ушу жолдун боюна эмес, мектептердин ичине эгилет, бала бакчалардын ичине, королордун эгилет, сырт жагына жакшыртуу эгилет. Эгилгенден кийин ошол эле бала бакчанын директоруна милдеттирилет, карайт ал жак. Мектептин директоруна айтылат, ал жерден каралат. Мөмөлүү дарактарды бир эле калк арасында эмес, жергиликтүү бийликтерде эле эккен учурлар болот. Өздөрүнүн айыл аймагында айыл өкмөтүнүн алдыңкы жерлери чоң аянттар болсо, ошол жерге мөмөлүү дарактарды эле эккен фактылар бар. Эгип быйыл деле көп эле эккен жергиликтүү бийлик арасынан мөмөлүү дарактар эккен деле болду да. Мисалы эми азыр жана 80% көрсөткүч боюнча дагы суроо бергим келип атат. Мисалы мониторинг жүргүзүлөт, абал каралат, иликтенет, кайсыл жерде эмне болуп атат, кайсыл жерде маселе жакшы, же кайсыл жерде көйгөй бар, аны чечиш керек деген сыяктуу мындай бүт жагдайлар аныкталат, иликтенет. Анан мындай Ош облусундагы өзү эми саналуу эле райондор бар, анын ичинен мындай айта алабызбы, мына райондо иш жакшы кетип атат, же мына райондо бир аткарылып турган маселелер бар. Былтыркы жылкыга жана эмнеси менен деген сыяктуу, былтыркы жылкыга айтып көрөйүн. Мен мисалы үчүн былтыркы жылкыга 2023-жылга салыштырсак, бул Талант мырза айткандай, бизде Кыргызстан почти 96% тоолуу өлкө да. Тоолуу өлкө, ошол бактарактар көбүнчө айыл жерлеринде, тоолордо эгилип жатат да. Ошол эгилгендердин ичинен булардын жана суу жетпей калат, дагы антропоген факторлор болуп атат. Ошол эле мезгилде жана мал чарбачылыгы да, көбүнчө малдын санынын көптүгүнөн ушу тоодогу эгилген көчөттөргө зыян тийгизүүдө да. Мисалы үчүн 2023-жылы Кыргыз Республикасы боюнча, вообще Кыргызстан боюнча Ош шаарында эгилген көчөттөр 84%ке, проживаемость өнүмдүүлүгү 84% болгон да. Бул деген сөз Кыргызстан боюнча эң алдыңкы көрсөткүч да, 84%. Бул негизги себеби бул жерде шаардын ичинде мындай мал антропоген факторлор аз, ошол эле мезгилде жанагындай ирригация системалары жакшы деген сөз билдирет да. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн жергиликтүү башка райондордогуларга да айтып жатабыз, ошол мезгилде көчөттү тигерден мурун ошо биринчи пландагыла, план менен иш алып баргыла деп биз да ошо сунуштарды берип атабыз да. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн даракты эккенден кийин албетте ону тосушка туура келет да райондордо. Биринчи маселе корук кылып тосушка туура келет. Тоспосоң мал жеп кетет же башка нерсе болот. Ошого көбүнчө райондордогу маселе албетте бул келип туруп финансы маселесине такалат да. Ошо менен анан көпчүлүк райондордо өнүмдүүлүгүн сылабыйлашы ошондон болуп атат. Анан министрликтин алдында атайын эсеп ачылды дедилер. Дал ушул улуттук компания боюнча. Жок, бул эсеп ачылды элек, бул ачылат да анда. Эми ачылат деген пландар бар, эми бирок бүгүнкү күндө ачылды элек. Бул Жашыл Мурас алкагында эгилүүчү көчөттөрдү бул жагы айткандай жергиликтүү башкаруу органдары өзүнүн эсебинен жүргүзүүдө, мамлекет тарабынан атайын республиканский бюджеттен
эч кандай акча бөлүнгөн эмес да. Ошо жергиликтүү башкаруу органдары жана донорлор калк арасында өздөрү ошо демөөрчүлөр менен негизинде эгилип жатат да. Ошолорду тартуу максатында дагы эсеп ачылат. Пландалды эми Кудай буюрса. Быйылкы жылкы менен салыштырып көрүшөт. Азыр айтылгандай, мисалы ошол эле улуттук өнөктүк ким ишке ашырышы керек дегеним жергиликтүү бийлик, алар өздөрүнүн баягы жылдык бюджетинен каражат бөлүш керек, токой чарбасынан ошол көчөттөрдүн түрүн сатып алууга, андан ары ага кароо жүргүзүүгө, багууга деген сыяктуучу. Анан бул жерде жана демөөрчүлөрдүн дагы салымы болуп жатат деп атасыз, калуучулардын салымы болуп жатат деп атасыз. Алар канчалык деңгээлде сезилип жатат? Мындай же ошол эле салымдар абдан чоң. Демөөрчүлөр тарабынан керки эл калк арасынан кайдыгер эмес адамдар көп. Алар келип жардам бергендер бар. Биз сиз башында айтып суроо берип кеткенде ар бир районго өздөрүнүн территориясына карап план коюлуп берилет да. Мисалы үчүн Кара Суу району чоң болгондугунан Кара Суу районго планда биз көбүрөөк берилет. Араван районуна бир аз азыраак. Ошентип бөлүнүп Өзгөн районуна көбүрөөк берилет. Ошентип бөлүп берилет. Ар бир ошо түшүндүрүү иштер жүргүзүлгөндө калк арасынан кайдыгер эмес адамдар көп болуп, демөөрчүлөр көп, донорлор көп. Быйыл ошо ар бир проекттерге эл арасына жазылып, донорлор пайда болуп, ошо жардам берип, эккендер быйыл көп болуп атат. Башкы максат климатты коргоо, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана экологиялык абалды жакшыртуу. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн программабызда жашыл мурас өнөктүгү, анын ичинде отургузулган көчөттөрдүн канчасы көктөп жатат, маселе кандай деген суроолорго жооп алдык. Ош облусунун аймагындагы ошол көрүнүштүү абалды ала турган болсок, быйыл 700 миңдин тегерегинде 700 миңден ашык көчөттөр отургузулат жана алардын 90%дан ашыгы жумуштар дээрлик аяктап калды. Калган жумуштар учурда жана климаттык өзгөчөлүккө байланыштуу жана тоолуу аймактарда жүрүп жаткандыгы айтылды. 2022-2023 жылдагы ошол жана улуттук өнөктүктүн алкагында аткарылган иштерге сарасип сала турган болсок, Ош облусунун аймагында 80% отургузулган көчөттөр көктөп, андан ары өнүп жатат. Анан эмне үчүн биз 100%га жетпей жатабыз, эмне үчүн 20% дагы деле маселе болуп турат 2 жылдан бери деген суроого биздин адистер жанагы эле ошол климаттын экологиялык өзгөчөлүк, ысык, ирригация маселеси, суу жетпегендиги, ошол эле учурда жарандардын жанагы экологияга болгон мындай кайдыгер мамилеси, аша чаап кеткен учурлары себеп экендиги айтылууда. Анан кайсыл бактарактардын түрү көп эгилип жатат дегенде, албетте жазы жалбырактуу бактарактардын түрү экологдордун дагы ошол маалыматында артыкчылыктуу экени, абаны тазалоодо, абаны салкындатууда ийне жалбырактуудан караганда артыкчылыктуу экендиги айтылат. Жана бизде бүгүн келген адистер дагы жазы жалбырактуу дарактар негизинен Ош облусунда көбүрөөк отургузулуп жаткандыгы айтылды. Биз мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Нуржамал Баргыбаева болдум. Ал эми УТРК Ош өз берүүлөрүн андан ары улантат. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.